Президент Садыр Жапаров керемет банкты сатуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул туурасында өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык министрлер кабинети Улуттук банктан 7 миллиард 126 миллион сомго сатып алат. Банкка таандык 84,7 миллион даана жөнөкөй энчилүү акциялардын пакети кошо өтөт. Мыйзам коммерциялык банктарды көзөмөлдөө органы болгон Улуттук банктын кызыкчылыктарына каршы келип калышына жол берүү үчүн кабыл алынганы белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Синьцзян уйгур автономиялуу районундагы Кашкар шаарында бир катар компаниялардын өкүлдөрү жана банктардын жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Анда белгиленгендей, министрлер кабинетинин башчысы кытайлык банктарга Кыргызстанга инвестиция салуу жолдорун, гидроэнергия станцияларды, күн жана шамал электр станцияларын куруу долбооруна катышууну карап көрүүнү сунуштаган. Ошондой эле Жапаров Сани компаниясынын жетекчилери менен жолугушуп, Кыргызстандын инвестициялык жагымдуу шарттары туурасында айтып берген. Талас облустук лицейинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Талас облустук прокуратурасы тарабынан Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Талас облустук лицей комплексинде текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүдө лицейдин жооптуу кызматкерлери 2019-2023 жылдар аралыгында кызматтын кызыкчылыктарына каршы кыянаттык менен пайдаланып, белгиленген айлык акыдан сырткары 1,662,337 сом акча каражатын эмгек акыны китебине киргизбестен өздөрүнүн банктык карталарына мыйзамсыз которуп алышкандыгы аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен облустук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарын жүргүзүү Талас облустук ички иштер башкармалыгына тапшырылды. Акимдик кызматка орноштурууну убадалап $50,000 алып качып кетүүгө шектелген жаран кармалды. Бул туурасында Бишкектин 1-май райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, былтыр 21-июнда райондук ички иштер башкармалыгынын бир жаран кайрылып, 2 адамга чара көрүүнү суранган. Алар өлкө жетекчилиги менен байланышым бар деп облустагы райондордун бирине аким кылууга убада берип, жабырлануучудан $50,000 алган. Бирок андан кийин из жашырган. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада 32 жаштагы адам шектүү катар кармалды. Милиция ал ушул сыяктуу башка кылмыштарды да жасап жүргөнү аныкталып жатканын белгиледи. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Арча Бешик конушундагы үйлөрдүн биринин тосмосунун түбүнө ымыркайын таштап кеткен аялга карата чечим кабыл алды. Бул тууралуу шаардык соттон маалымдашты. Баласын таштаган аял кылмыш жаза кодексинин энесинин ымыркайынын өмүрүнө кол салышы беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Эске салсак, өткөн жылдын 19-ноябрында түнкүсүн Бишкектин Арча Бешик конушунда дарбазанын түбүнөн полиэтилен пакетке урулуп, коробкага салынган наристе табылган. Милицияны дароо төрөтүү үйүнө алып барып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Кийинчерээк баланы таятасы багып алам деп арыз бергени маалым болгон. Күн мурун Билим берүү жана Илим министрлигинде мугалимдик кесипти аркалап үлгү боло алган мугалим айымдар кабыл алынды. Бул тууралуу мекемеден кабарлады. Маалыматка ылайык, министр Догдургүл Кендирбаева жолугушууда кадыр эсе жумушунда каармандык көрсөтүп, ак дилден эмгек кылган, келечек муңга билим берип жаткан мугалимдерге ыраазычылык билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда кар кечип, мектепте сабакты үзгүлтүүгө учуратпай барган Кара Кулжа районундагы Тургунбаев атындагы орто мектебинин башталгыч класснын мугалими Каныкей Ыдырысова жана Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Жыргалаң айылындагы Асанбаев атындагы орто мектебинин мугалимдери Дамира Султанбаева жана Бактыгүл Дадакеевалардын видео тасмалары калкка кеңири тараган.